Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин тандеми ыдырагандан бери азыркы бийликке болгон элдин ишеними кетти. Ошондуктан Адыхан Мадумаров президенттикке койсо утуп кетиши анык болуп калды деп көпчүлүгү айтып жаткан болчу. Бирок мына бүгүнкү күндөрү Садыр Жапаров Ош жергесин кыдырып жүрөт. Алай жана башка райондорду. Ошол жерде Садыр Жапаровду элдер жакшы колдоп жаткандай, ага берген суроолору дагы позитивдүү. Ал жерде эч ким Ташиев жөнүндө же болбосо эмнеге ушул убакка чейин Ташиевдин коррупциясын билген жоксуз деген суроолорду бербей жатышат. Көпчүлүк эле Садыр Жапаровду колдогондой тугандар. Ошондуктан Садыр Жапаров кайра өзү экинчи мөөнөткө президент болуп барабы деген дагы суроолор пайда болуп жатат. Негизи эле сиздер кандай деп ойлойсуздар? Садыр Жапаров ошол Ошко же болбосо Малайга барып эл менен учурашканда ал жерге элдин бардыгын киргизип жатабы? Же болбосо мурункудай болуп эле сүйлөшүп алып, баягы бийликте отурган адамдар өзү элдерди терип алып, баягы жакшы суроолорду даярдап, ушундай жолугушуулар жүрүп жатабы? Ошол жөнүндө сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди албетте жазыңыздар туугандар. Негизи эле Адахан Мадумаров президенттикке талапкер болсо утуп кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы? Ошол жөнүндө дагы ой пикириңиздерди албетте күтүп калабыз. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.